мафия болған, қосылып алған ошол. Үстөмдүк пайыздардын ичинде өздөрү отурат. Анткени бүт акчаларын деген банк алып бар деген өздөрү чоң процентке коюшат дагы, элдин деген жоолун сыйрып туруп, мына күзүндө бүт бардан кайра сыгып алышат. Мынакей, биздин деген чыккынчы экономика ошентип иштеп атат. Биз өзүбүз жерибизде деген пайда таба албай калганбыз. Мына силер бардыңар фасоль өстүрөсүңөр. Мына 20 жыл мурун деген тетиякта Көкөйүнбү турбайбы, ошол жакта келип иштеген мен. Ошондо алдап тургула. Биз Моюкка деген элди ойготолду жүрөбүз. Элди ойготуш эң кыйын экен. Эң кыйын иш экен элди ойготуш. Кубаттап турбайсыңар, минтип эле тура бербей. Биз деген фасолуңарды айтсак, бул мафияны айтып беребиз азырчы. Алар биздин арттан түшөт, минтет. Биз силерге айтып Казолов кишене болбойбу. Мындай деп коелу. Мисалы, мен деген Көкөйүнбүгө келип ушул жака деген атайын айдашты мени Бишкектен. Кумтөр жеринде жаза берип, аягында сен ушундай акылдуу экенсиң, бар таласка барчы деп. Тарынсаң ошол жака кетет деген дейди. Анда деген Баткен облусу жок болчу. Мен бияка келгенден кийин 2 айдан кийин Баткен согушу башталды дагы, ошондо согушка кетпей экенмин. Бирок ушул жакта иштеп, ошондо биринчи кредиттерди Акаевдин убагында берилгендер чукулап жүргөнбүз. Таластын четинде деген картошка перерабатывающий заводко чоң кредит алынган болчу. Ошол деген завод салындыбы? Жок да. Чипсы чыгарат экен биякта деп. Анда деген өдөңкү зонанын баары картошкада отурчу. Бакаят адам мынакей. Сахарный завод салынат деп туруп канча кредит алынган болчу. Темир ошойдон чирип бүттү. Салынганда жок, эчтеке болгон жок. Ошондо бүт таластын элден кызылчасын каяка ташчуңар? Бүт эле Таразга ташчу, Жамбылга, туурабы? Аяктан бүт баары банкрот болуп кетчү кайра. Анан деген мынакей фасоль дегенге өтүштү. Фасоль эми деген баарыңар 20 жылдан бери фасоль деп эле жүрөсүңөр. Ошол фасольдун биринчи чырыз башталганда Кара Бурага барып туруп жанагы Робин фирмасын, машалактын эмесин текшергенбиз. Ошондо эле көрдүк. Бияктан чыгып аткан фасольду Азербайжанга ташып чыккан ошондо. Азербайжанга деген маалыматты сураттык. Ошондо эле Азербайжанга бияктан чыгып аткан фасоль $4 болуп кирчү. Ошондо $4 деген биздин акча менен 32 сом болчу. 150 сом. Биякта алып аткан баасы болсо 20 сомдон ашкан эмес ошондо. Түшүнө атасыңар да кандай пайда табылчу ошондо. Мынакей, ошентип деген, мына силердиңердин бүт мээнетиңерди жечү. Бүт мафия. Бүт мафия. Ушуну токтотуш керек. Уурулукту токтотуш керек. Токтобой атпайбы? Токтобой атпайбы такыр. Ошону токтотуш керек. Бүт талатып тонотуп түштү. Мынакей, Атбашыга барып келдик, мал базарда жүрдүк. Ошол жака чейин Андижан, Тажикстандан бери келип, бүт малды деген түрүлөй баш кылып туруп ташып кетип атышат. Биз деген малыбызды деген иштете албай, сойдура албай, мясокомбинаттарыбыздын баары токтоп бүткөн да. Мына Таластагы мясокомбинатты көргүлө, эмне болду? Килеген мясокомбинаты. Аягы эмне? Көрүп атасыңар. Эчтекени өндүрө албай, эчтекени чыгара албайга мамлекет болуп калдык. Эчтекеге жарабай калдыкпы биз? Колубуздан баары келет. Колубуз бар, бутубуз бар, акылыбыз бар, мээбиз бар, баарын жасай турган элбиз. Бирок ошондун мүмкүнчүлүктү бербей атпайбы? Бардыңарга. Аз пайыз менен эле керектүү акчаны эле берсинчи. Өзүңөр эле бутуңарга туруп кетесиңер. Бирок ошол силер өндүргөн продукцияны тияка чыгарыш үчүн завод фабрикаларды салыш керек. Союздун убагында миллион чыгарган тонналыктын кереги жок. Жок дегенде кичинекей ар бир айыл өкмөттөр мини цехтерди, мини заводдорду чыгаргандай цехтерди ачыш керек да. Балдар жүрбөйбү мынакей? Канча бизнесмен балдар жүрөт, колуңардан келет да. Ошону жасаш үчүн мынакей булар ушул жакта отургандар өздөрү деген жол бербейт да. Бирдемени ачам десең эле келип алып эле, тигиниси келет, мунусу келет, текшерүүчүсү келет. Светти кошо албайсыңар. Светти кошчу эле канча азап. 3 пасканы эч бирөөгө ала албайсыңар. Ушундай нерсе менен кантип анан биз өнүктүрөбүз экономиканы? Түшүнө атасыңар да, бул бар коррупция. Ошон үчүн коррупцияны түп тамыры менен жок кылыш үчүн чоң азатка чыктык баарыбыз. Мана сатабыздын чоң азаты көтөрүлмөйүнчө болбой калды. Ошон үчүн туугандар баарыңар бирге тургула. Мана сатабызды уран кайра көтөрчү мал келди. Мана сатабыз деле 1000 жыл мурун ушундай эле абалга келген элибизди жууртуп, баарын чогултуп, ички тышкы душмандарга каршы чоң азатты баштаптыр. Ошол мал кайра келиптир. Ошон үчүн мына чоң азатка чыгып атканыбыз ошол. Эң ички каршы бизге деген душман болгон бул өзүбүздүн коррупционерлер, уурлар. Ошолор менен согушту аягына чейин жеңип чыкпасак, биз анда баарыбыз деген жеңилген болобузбу? Эл жеңилбеш керек. Ошон үчүн баарыңар бир тургула. Жардам бергиле.
добушуңарды бергиле. Чоңор Кеңешке уурбек, таза патриот балдарды алып барып, бүт баарынан тазалаш керек. Ошон үчүн биз деген бийликти тазалоо мыйзамын киргизебиз. Буга чейинки Акаев, Бакиев, Атамбаев жана башкалардын деген камчысын чаап жүргөндөрдүн баары кайрадан бийликке келбеш керек, шайланып келбеш керек. Булар акчалардан таянып алып эле, мына соттолуп эле кайра чыгып алып туруп эле билбордко, сүрөткө түшүп алып чыгып атпайбы кайра? Жаңы эле түрмөдөн чыккандар кайра шайланып кетип атат. Андай болбош керек да. Ошон үчүн бийликти тазалоо иллюстрация мыйзамын киргизебиз сөзсүз. Уурдалган мүлктү деген кайра элге алып чыгыш үчүн мыйзам киргизебиз. Ал деген жарандык конфискация деп коет. Уурдалган, такталбаган, акчасы бар байлардын баардыгын деген кустуруш керек. Антесе бүт элдин деген банакы мээметин жеп алып туруп, эле качып кете беребиз ушинтип эле. Биз болсо кала беребиз ошентип. Келгиле туугандар, ошентип баарыңар бир чоң азатка туруп койгула. Жардам бергиле бизге. Урматтуу бүт туугандар, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, чоң азаттын лидерлери келди. Ошо чоң азат менен Жогорку Кеңешке кетип бараткан өздүн агаларыбыз келди, эжелерибиз келди. Ошолордун ичинде мен да бармын, мен өзүм көпүрө базарлык болом. Көңүл таанып коюшуңуз керек. Мен деле жогорку билимим бар. Кичине мен кыска эле айтайын. Талас элине чоң азат ыйык болуш керек. Анткени Манас атабыз ушул Талас жергесинде хан ордосун куруп, ушул жерден чоң азатка аттанган. Талас элинде намыскөй болуш керек. Талас элі бул эмес, эки жолку кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөндө тикесинен тик турган эл. Биз ас болсок да саспыз. Биздин добушубуз жалпы республиканын масштабында эчтекени деле чечпейт. Бирок Талас элинин добушуна бардык областтар түздөнөт. Мен ушуну айткым келет. Сиздер эчтекеге сатылбай, добуш саткан бул келечекти сатканга барабар. Өзүңөрдүн неберелериңер, чөйрөлөрүңөр сатканга барабар. Ошого барбай, добушка сатылбай, көрүп атасыздар. Мен кече да кайрылууда да айткам, 16 партия келе атат. 16 партия 5 жылда бир келет. Биз го жаңы партия болуп атабыз. Мурдагы партиялар келет, 5 жыл аргасына айтып алдап кулагыңарга лапшаларды илиптирип кетет. 5 жылдан кийин алар жооп бербейт. Мына ошентип биз 30 жылдан бери жашап келе атабыз. Ошон үчүн көрүп билип тургандан кийин баарыбыз эле бет турабыз. Баарыбыз эле көрүп турабыз. Мына биз Кара Бурага бардык. Жөн эле жолубузду тосту да, жөн эле ушинтип эл менен жолугушуп, өзүнүн программаны айтып кеткенге шарт түзгүлөрү келген жок. Бул бийлик дайым эле өзү кулайырында үчтүп калчу эле да, дагы эле ошондой болуп атат. Бирок мен ишенем, биздин таластык туугандар бир кишибиз 1000 кишиге тете болуп, добушубуздарды чоң азатка берсеңиздер, ошондо эл жеңген болот. Бул чоң азат элдин партиясы. Элден чыкканбыз. Жана баарыбыз эле айтып келе атабыз. Могу күрөйдү дагы эл чогултуп берген. Арабызда мына пенсионерлер келди. 50 сом көтөрүп келген кишилер болду. 200 сом көтөрүп келген кишилер болду. Ошону көргөндөн кийин биз чоң азатка аттанмага чынында аргабыз жок болду. Мына ошол жерге чоң азат деп чогулгандардын баары эле барып депутат болуп калалы деген ниетибиз жок болчу. Бирок эл келип, мына силер чыгып атасыңар, силерди колдойбуз дегенден кийин биз шерденип ушун Манас атанын чоролорундай болуп чыгып берели дедик. Арабызда бакайдай болгон аксакалдарыбыз бар, мына жол көрсөтө турган. Жаш найза сайып кылыч чаба турган балдарыбыз бар. Буйруса чоң азат жеңишке жетсе, чачылган өлкө жыйналат, кеткен балдардын баары келет. Биздикиндей жер жок дүйнөдө чынында. Бардыгы бар бизде. Кени да бар, сусу да бар, эли да бар. Бизге азыр эмне керек? Добушубузду сатпаш керек, анан кайдыгер болбош керек. Кайдыгерлердин эсебинен биз алданып келе атабыз жылдан жылга элечи. Сатылгандар сатылат, добушун берет. А бирок кайдыгер болуп, мен сиз деле шайлоо өтөт деп келбей койгондон болуп атат ушунун баардыгы. Ошон үчүн мен сиздерди кайдыгер болбой, бардыгыңыздар айтсаңыздар, добушуңарды берсеңиздер, чоң азат ийгиликке жетет деген үмүтүбүз бар. Рахмат сиздерге. Анан азыр сөздү чоң азат кыймылынын да лидери бар. Мен сыймыкка берип коеюнчу сөздү. Өмүрбек байке, биз сизди сыйлайбыз, колдойбуз. Просто могу Сыймык Жапикеевдин айткан сөзү бар. Манасчылар өлүм, манас жок. Миф деген ошо сөз үчүн таластыктардан кечирим суратып бериңиз. Азиз, кечирим суратып. Азиз, сизди да сыйлайм байке. Азиз, мен сени да сыйлайм. Таластын намысы үчүн мен ушул жерге келдим. Азыр ошо сөз үчүн кечирим сурасын элдин алдында. Балам, бери гана.
Кыргыздын каадасында ушундай нерсе бар. Аш тойдо, анан бир кандайдыр бир ушундай жыйында тилектер айтылганда, жок, бери кара, сен кечирим сураганды кое тур. Мындай да. Ал жанагы манасчыларды 30 жылдан бери манас айтканыңар жакшы дейт. Бул жаны күйүп туруп, манастын ичине эмне кылбайсыңар? Эгер кылбасаңар, ал жомок болуп калат дегенди, бул жаштыкка салып атат. Каныңыз уу, көз айнек тагынган, анан кийин ошол намыс үчүн келип атам. Намысқа не керек пе? Енді ұшқанда күшті атасың. Урматтуу биякта угуп аткандар, таластыктар, мен ушул жөнүндө бир нерсени айтып коеюн. Урматтуу таластыктар, ушул жөнүндө бир нерсени айтып коеюн. Бул ачыктан ачык провокация. Ошондуктан эми биз буга чейин провокациялар кандай болуп экенин билесиздер. Мынакей биз Манасты даңазалап 1000 жылдыгын өткөргөн Аскар Акаевди билебиз. Ушул жерде мына 1000 жылдыгын өткөрүп, Манас эпосунун 1000 жылдыгын өткөрүп, дүйнө жүзүнөн конокторду чакырган. Аягы эмне болду? Ошону даңазалап Манасты ыйык жерди сактап калдыбы? Сатты бардыгын. Ошондуктан биз Манасты айткандан көрө, биз ошого намыстанып Манастын эркигин жазашыбыз керек. Мындай болгонуна биз бүткөнбүз, даяр болгонбуз. Ошон үчүн деген кызыл калдыкка алдырбай, ушундай провокацияга алдырбай, ушул таластын эли деген ушундай бизди тосуп алат деп ишенгенбиз. Ушул силердин ишенип, коркпой үйрөтөйлө бияка келдик. Ошон үчүн булардын баардыгын бүткөнбүз. Ушул силер бар үчүн бияка келип отурабыз. Келсин, эми сүйлө. Азыр барын айтып берем. Мен силерге вообще даттанганы келдим, вообще элечи. Мен силерге даттанганы келдим, анткени талас эл укпаса калгандары уктап атабыз. Талас эли биринчисинде да уктаган эмес, экинчисинде да уктаган эмес, туурабы? Ушундай провокаторлордон биз коркпойбуз. Билип эле турбайбы? Ошо Манасты деген, мына ал деген бүт монтаж кылышканда Сөз кесип туруп атайын жасап. мен айткам, муну ыр эмес, же жомок эмес кылып атасыңар деген да. Монтип күпүлдөгөндү Манас айткан токтотуп, Манастын кылганын кылбайлыбы деген. Анан билесиңер да бияктан. Кировкага барсак, эми мындай тууралуу десек, биякта болбойт дейт. Тияка барсак, тиякта болбойт. Аким чуркап жүрөт, начальник Роуду бар чуркап düşөт, эмичи? Артустан. Акимден бери чуркап келишти. Суранбай балдар базарга кирбей келет. Эл журт, ушул Манасты мен эми мындай да, мен политик эмесмин да. Олдоксонураак айтып койгом да, возможночи. Бирок анан мени аябай жемелегенде мен Манасты полный изучать этип отуруп, эмнеге Манас, эмнеге туулганына эле Манаспы, же эмне кылганына чоң жинди деп коет экен. Дагы эмнеси Манас деп отуруп көрсө, Манастын подвиги бул чоң казат экен да. Манасты Манас кылган чоң казат экен да. Урматтуу эл, милицияларга рахмат, мындай рядовой, монтип баян төмөрү бизди карап атышат, карап берип атышат, милицияларга рахмат, ушинтип. Анан 30 жылдан бери алданып, куурап калдык. Мен силерге айтайын, бул бийлик элин жакшы көрбөгөн бийлик.
Sizler mına prezidentke başka голос бербей койгондон баштап фасолуңар түшүп калды, туурабы? Мен таластыктарга эмнеге билем? Анткени мага эң көп чалган таластыктар чалышты. Таластыктар чалышты. Эмне кылабыз байке? Радикально чалгандар да болду да. Анткени таластар тарс-тарс деле жүрөт да, туурабы? Mo bir жолу bir окуя айтып берейин. Милан деген шаарга барып калдым, Италияга. Барсам, супермаркетине кирдим, жанакында эле глобус, фрунзе сыяктуу элечи. Кирсем, 1 килограмм фасоль 1,5 миң сом турат экен. Мен тартып келгем, сүрөткөчү. Видеого тартып келгем, 1,5 миң сом. Бияктан фасольду 350-400 сомдон алып кетет экен. Бизден 350 сомдон алып кетет экен. Чытасыңарбы? А элден алганы мына кыйкыргандан баштап 70 сомго чыгарып коюптур, $100 да жетпейт. Эл журт, фасолуңар сатпага отурула. Кудай буйрса өтүп кетсек, өлдү дегенде 150 сомду тиртип беребиз. Сатпай тургула, эмгегиңерди өкмөт жеп атат. Бул өкмөт өзүнүн түрктөрүн алып келет, жанакы заготовительдерин. Ошолор алар судовойство менен силерден 200 сомдон деле алганга ортончулар өлтүрүп атат. Эчтеке бир кеттен чаппай. Ортончулар силерден көп көрүп атат, 10 эсе кылып. Бул ушул Манастын ураны таласка 1000 жылдан кийин келди. Ушул уранды силер көтөрүп кетишиңер керек. Мендей тетиги жанагы жүрбөй жарбагыр. Ушуларды жарбагыр дейт. Ушулар жарбайт эч качан. Бирөөнүн эмесин уруп эле жүрүп берип, эч качан жарбайт ушундайлар. Элди да жарбайт. Буга жаманат жарбагырлар ушундай болот. Талас элине келип алып, Манастын уранын айтып келсек, келчиреп чыгып атат, көрдүңөрбү? Манас ушулар уят кылып атат. Таластычы. Эл журт, эгерде биз келдик, башты бириктиргилечи деп. Мен көлдүкмүн, тоңдукмун, бугу элинен болом. Бугу элинен болом. Ушул бир жогорку кеңеш келет, куптөрдү сатат. Экинчиси келет, үзөңгү кушту сатат. Үчүнчүсү келет, каркыран сатат. Төртүнчүсү келет, жер үйдү сатат. Бешинчиси келет, мөңгүн, алтынчысы келип, бүт Кыргызстанды сатканы келишиптир. Россияга бири келди отурушат мына азыр. Мына азыр эмеде. Биримдик партиясынын бүт интернетте жүрөт. Жанагы лидер ким эле? Марат Аманкулов дегенчи. Анын происхождениясын биз тактайбыз бизчи. Анын происхождениясын биз жакшы билебиз. Эмне элден экенин жакшы билебиз аны. Өтө жакшы билебиз. Ошолор биздин эгемендүүлүккө шек келтирип атышат. Элчүр, баяктан талас эч качан бийликтин партиясына эзели берген эмес. Берсе дагы эптеп эле берчү да. Силер биринчи абуке көбөштөрүн балдары менен өзүңөр чечишип алгачы биринчи. Анан бизге жардам бергиле. Кушчу, саруу деп бөлүнбөгүлө. Кушчу, саруу деп бөлүнөкен бир эле болот. Бугу менен сарбагыш биз кыйынбыз, бугу биз кыйынбыз деп отуруп, экөө тең бири-биринин падышасын жеген. Экөө тең талашканы 100 000 эл кырылыптыр, Пржевальский жазып атат. Экөөнүн талашканы чүкө. Чүкө. Бүт той. Урматтуу эл журт, бизди маңкурт кылып салды. Бизге деген завод, фабриканы салып бербей, тойканалар салып берип салды. Кыргыздын 4 эле жакшы ниети калды. Айтайын, жакшы эмес, бул жабан ниет. Ора тартканың той болсун. Кезиккенибиз тойду кезигелик. Тапканың тойго кетсин.
Emetke'nin toyuna toy kılansın diye oturup dibi olup kaldık. Dibi eli koydu. Mayaktan 30-40 somdan fasolyonарды alıp otat, tiyaktan 1,5 ming somdan satıp otat. Mınday fasol eş yerde öspeyt, öskönde var aydap, seyip, bayıp geçmek. Emi aytıptağız. Mo fasolyonарды satpağıla hazır. Çınasaңардағы тұрып тұрғыла. Hazır pandemiyada dünya жүзінде açarçılık болады hazır. Көп жердің бары су қаптады, көп жердің бары неме oldu. Продукты жетпейді. Сіздердің hazır fasolыңар алтын болады. Алтын болады ошол. 150'den кем бербегиле, барыңар чогул болуп туруп айтқыла. Ай, қанчадан алып атасың, на самом деле көргөз. Биз элбиз. Бизден, бизге отчет бергиле. Губернаторға емес, ошол жерде бүт губернатор, субернатор бары отырып алышкан. Мен уже сіздерге айтып беріп, тамағым өтіп қалды. Az biz мондай гастроль кылгандай артист эмеспиз. Мисалы турабы? Анан кыйын экен. Бүгүн тиякта, эртең биякта, бүгүн бияктанан келсеңиз чыгып турса түшүндүпчү. Анан урматтуу эл журт колдоп тургулачы, башты бириктиргилечи. Бизге деген сиздерге тапкырып беребиз деп келген жокпуз. Ушул жердин бир каплясы сатылбайт. Баткен болсын, атбашы болсын, атбашыда тмеле мон тозуосты биздичи. Атбашылыктар монту айтты. Атбашы менен талас бир тугамыз дейт. Барсы бир тугамсек айтат. Манасты Кошой Карановайт эткенбиз биякта дейт. Атбашыда Карановайт патшалыгыбыз дейт. Манасты Карановайт эткен Кошой деп айтышты. Кошой коргондо Карановайт этилген дейт. Манасчы. Ошол Атбаш елінен, талас еліне, тарихи елге салам дейді. Айтып қой деген. Айтып қойш керекті, айтып деген, не? Ош жерден бір ақсақал айтты да. Манасты уш жерден Карановайт еткенбіз. Кошой, біз барыз Кошойдың балдарыбыз дейді, ұрпақтарыбыз. Эми Манасты ұрпақтар текта тұрсын, Кошойды құбияқта тұрабыз дейді. Тура сөз бе? Ошонды салам айтты сіздерге. Ел жұрт, қазір барыз біріксек. Утабыз. Форма 2 емес, форма 20 қылсын. Кіріп тұру әлі жана бюллетенді урнаға чоң азап деп тік қыла. Салуаға, тіріп салуға. Тіріп салуға мұнда, айтыға чоң азап. Еш жерден қорып болуға. Біз чоң азап біздегіле. Ел жұрт, шындығында қиын болып отыр. Қаяқта штаб ашсақ, түнімен барып штабты өчүрөт. Штабты жаптырат. Мындай бір қолачық бір коммерсант бойынша бизнесмени жардам берейин деп қалса, түнү менен келип аны үркүтөт. Анан сүтпелеп ушундай болду да. Ушул бийлик Манастын уранына чоң азыкка каршы чыксанда бул ким болуп калат? Бирок чындык жеңет балам. Бирок чындык жеңет. Урматтуу эл журт, биз таласкачы тоңдон 2 манасчы чыкты деп эсептей бергиле, Кудайым буйрса. Бирөөсү Манасты айтып, ошону унуттурбаган Саякбай Каралаев атабызга бир кол чабалар. Экинчи мына чоң азаптын атын алып чыгып атабыз. Эми ушул чоң азапты на самом деле эң биринчи ушул талас уранын көтөрүп кетишиге керек да. Чындыгын айткандачы, баарыңар бизге агитатор болуп бергиле, баарыңар бизге волонтер болуп бергиле. Чытасыңарбы? Банер. Могу 30 жылдан бери эле могу политиктерчи көчөгө илип атат банерлеринчи. Алардын банерлери көчөдө эле. А биздики могу чөнтөктө, телефондо. Эмеси жүрөктө, турабы? Биздин банер бүт жерде, силердин чөнтөңөрдө каждыйыңарда банер бар. Каждыйда Facebook'a киргиле. Давайте мындай кылалы. Facebook'tu да жакшы колдонолуп, бир селфи кылып эле манты жеп атканды чыгара бербей, накта эр азамат 3 нерсе үчүн күйөт дейт да.
Birisi el, ikincisi yer, üçüncüsü memleket. Ушул эгерде баарыбыз могу Кыргызстанда бүт чоң азатка бириksek, карапайым эл мындай айтып эле коеюн, каганат болобуз, улуу каганат болобуз. Тарыхый атыбызга келебиз, каганат деген. Анткени улуу каганат деп Лондондо жазылып турат картасында. Картасында 9-кылым улуу Кыргыз каганаты деп. Тегин Сибирден Ташкентке чейин азыр сатып отуруп, булар бүт сатат экен, тойбойт экен. 30 жылда вообще ойлогон жок. Пандемияда биз эме кылбайлык, биз чуркап жүрдүк. Мындайчы. Фазил деген балдар бол, биз чуркап жүрдүк. Ошол себептен айланайын талаштыктар. Теңер менен тик туруп бергилечи. Манастын эми ишин кылалык. Манасчылар да өз ишин кылсын. Каждый ким кандай болсо манасчы болсун. Бирөө сүрөтүн тартса сүрөт тартыла. Бирөө мисалы бүт короңорго баарына чоң азат деп жазып салга. Карап аларыңарга. Ошентип жардам бергиле. Каждый волонтер болуп жардам бергиле. Кудай буйрса силер бизди киле жетпесеңиз, биз силерди жетпейбиз. Азыр 30 жылда кандидат элин алдап, эл кандидатты алдап эле каша. Анан сару курчу деп да бир каша. Атамекен да бир деме, биримдик башка канча партия бар? 16 партияга бөлүнүп алып дагы каша. Анан көчө эметпей мен билем. Мына могу кайсы айыл эле жана Ташбаран болгон айыл кайсы эле? Бакайырга барып келдик. Мага столбаны жана байлап туруп, бир жана рекетти байлап туруп, bir ayıl 5000 kişi gelip turup Taşbaran algan turbayı. Yok. Bakayırda eken, yakta. Kiris'te eken, turabı. Anan, ennege bakayır desen, ayda, hoşto, alay degende bağırı, vaş deyip o deyip. Bize de bakayır degende de mantı turat deyip de, silayt deyip. Antkeni el, biz çoğulgan deyip, hiç kimiz çok dolgan emez deyip. Janakı, Taşbaran'a, siz boldunuz böyle? Mına, mont turup, bata tilep turup, jеңип койгонбуз дейт да. Эми эл бириksek, бизди эч ким токтото албайт го. Бирок карапайым эл чоң азапка аттанабызбы? Аттанабызбы? Талаштыктар, аттанасыңарбы? Кудайым буйрса жеңебиз. Азыр могу против всех деген дагы бийликтин проектиси. Мындай айтканда мындай да. Экиге бөлүнөт да. Экиге бөлүнөт. Анын баары бийликке салат. Мындайдыкын баары против всех шайлап драйв деп салат. Ошон үчүн ал бийликтин проекти против всех деген. Элге каршы да, андан көрө чоң азатты шайлагыла. Оппозициялык партиялар шайлагыла. Только бийликти шайлабагыла. Ошол Мынакей жерде айтып атат. Депутаттыкка аттанып аткан биздин жаштар. Мына тетиги Бакайырда болгон. Бакайырда эмне болгон? Бакайырда мына мен болгон. Ошону айтчы. Каршымда турган. Тапкаламдын. Мына Бакайырда мен үчүн болгон. Бийликтин кемчилигинен болгон. Элге карай катал болуп кеткенден болгон. Мына ушуга үчүн чыгат дейт. Азыр эмне үчүн мына чоң касатка аттанып чоң касат деп атасыңар. Чоң касат деген бул адамдардын бийлигин, адамды колго бериш керек. Адам бийлигин колго жаштарды, мына окуп кеткен жаштарды колго бериш керек. Анан эле чоң касат деп айтып берген бул болбойт. Балдар, айланайын депутатка аттанып аткан балдарым. Манакей, ушул жерден алдан жакшы сүйлөйдүңөр. Теңерден баттамат. Келге барганда, мына көрүп отурабыз мынакей 60 шайлап атабыз. Кимиз барып биздин талашып депутаттардан ошол жерден сөз талашып жүргөнү болдубу? Болгон жокпу? Көрүп турабыз. Эмне үчүн анан бу жерден кыйкырып аны мен мынтеман деп айтат. Мынакей энди ошого ылайыктуу, ошого
patriot. Yerim degende, talasım degende. Manastay mamle kılgan ballar var. Manastay ballar, talasda manas çıkan mı? Endi dağı çıkar. Çıkma, aldığa. Ermişler. Manastın жасаған erdігін қайталаш керек болып қалды туғанда. 1000 жылдан кейін көріп отырсаңыз. Елді, жерді, балдарымыздың келешегін сатқан саясатты тоқтатыш керек. Антесе болмай қалды. Бұға чейінки болған саясаттың барлығы ошондай болды. Мынакей, биздин өндүрүш эмчүн такыр өнүкпөйт. Эмчүн бизге завод, фабрика салышпайт. Булар 30 жылдан бери бизди базарга байлап койгон. Булардын деген ойлоп тапкан экономикалык стратегиясы түзбө-түз базар экономикасы деп атап алышкандагы бүт базарга байлап койгон. Базардан башка кыргыздар эч экенин билбейт экен. Малыңды да базарга алып барат экенсиң, фасолуңду да базарга алып барат экенсиң. Бүт болгон оокатың баарын базардан башка эч жакта сата албайт экенсиң. Ошентип мына базарга байланып калган бизден саткын эл болуп калдыкпы? Андай болбош керек. Ошон үчүн мына бизде өндүрүштү деген көтөрө турган жаңы таза бийлик келмейинче эчтеке өзгөрбөйт. Тентип мынакей базарларда эле жүрөт экенбиз. Болбош керек. Базарларды токтотуш керек. Булардын базары өлдү, ансыз эле. Мынакей оору келди пандемия. Пандемиядан кийин мынакей тордой жабылды Бишкекте. Кара суу ошто жабылды. Канча мынакей базарлары бүт жабылды. Казактар деген чегараны бекер жапкан жок. Мынакей биз казактар менен, орустар менен, Белоруссия, Армения менен биргелешкен экономикалык аймакты түздүк. Түзгөндөн кийин 3 жыл болду. Чегараны жаап туруп казактар бизден деген эчтеке албай атат. Эмчүн? Анткени алар айтып атат, силер коррупцияңарды токтотуп, чыгарып аткан жок дегенде сүт, май, өзүңөрдүн өсүмдүгүңөрдүн деген далилдей турган кагазын, жөнөкөй сертификат кагазын нормалый жасап бере албасаңар, кантип ишенебиз дейт. Ошон үчүн коррупция болуп атат да. Бир фитосанитарный сертификат ала албайбыз. Бир ветеринарный справка нормальный ала албайбыз. Ушундай да бу экономиканы түзгөн мынакей. Ошон үчүн бизде айыл чарба министрлиги турат. Жылына деген миллиард сомдорду жейт. Пайдасы жок. Силер эмне ошон аны жоюп салсак дагы силер эчтекени сезбейсиңер. Кереги жок эле министрлик жөн эле отурат. 4000 киши айлык алып. Пайдасы жок эч кимдерге. Ошондой кереги жок министрликтерди баарын жок кылыш керек. Ошондой анан анткени алардын баардыгы биздин салыктардан силер чөнтөгөрдөн чыгып аткан тыйындар менен зарплата төлөп атышат да. Андан чыгарып отуруп алып баарыбыздан взятка сурайт. Мына бала төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин бүт эле акча. Бүт акча. Ошонун баардыгын токтотуш керек. Эң негизгиси булар деген чыккынчыдагы бир мыйзамы, булар кетип атып мынакей. Биздин мөңгүлөрүбүздү талкалай турган мыйзамды бекитип берип коюшту. Буга чейин мөңгүлөргө тийген мыйзам тыюу салчу. Мынакей кумтөрдү иштетиш үчүн булар ошол кумтөрдүн деген алтындары деген бүтөйүн деп калган маалда дагы 16 000 гектарды кошуп берип, аякта деген Сарычат Эрташ деген корук бар. Природный зоопарк. Ошол деген баардыгынын алдында алтын. Ошол алтынга жетиш үчүн мөңгүлөрдү талкалаганга мыйзамга жол берип коюшту. Ошентип мынакей биз мөңгүлөрүбүздү талкалап атабыз. Ошолордун баардыгы деген бекер эмес. Биздин мынакей Союздун убагында, СССРдин убагында бүт Кыргызстандагы болгон гендердин баары изилденип чыккан. Bizde izilden çıkan genlerden degen baası azırkı baası. 300 milyar dolar. Bardığımızga jetet, tukumumuzga çeyin barına 100 yıl, 200 yılga çeyin jete turgan ovqatımız var. Bирок ошол овкаттын баарын деген сатып ишпеди, лицензия кылып. Ошонун баары жечке менчикке өтүп кетти. Анын баары кожоюндары кыргыздар эмес, бюджет мамлекеттик фирмаларга сатып ийген. Эми ошол гендерге жетиш үчүн биздин жерлерибизди алыш керек болуп атат. Ошон үчүн жанагы жерге деген жеке менчикке чет мамлекеттерге сатылат дегенде ошон үчүн киргизишкен атайын. Эми деген ошентип сатып отурсак деген баарыбыз деген бияктан көчүш керек болуп калабы? Ушундай коркунучтуу маселелер турат. Ушунун баарын деген токтотуш керек туугандар. Ошон үчүн баардыгыңарга кайрылып өтөбүз. Жардам бергиле бизге. Мунун баарын деген мыйзамдын түрүндө токтотуш керек. Чыккынчы мыйзамдардын баарын артка кайтарыш керек, жок кылыш керек. Ошон үчүн баратабыз. Мына чоң азат деген ошол. Саткындык саясатты токтотуу. Бардыңарға тағыштыр өтейін, біздің деген тизмеде дағы кетіп баратқан өзіңөрдің жердешіңер Темирбек Шүкірбекович Тоқтоғазиев ағауыз Талас жаңғырығы деген телеканалды білесіңер ме барыға? Манас жаңғырығы. Ошол телеканалдың уюштуруучусу, демерчүсү.
Assalamu alaikum, hurmatlı bir tuğandarım. Mına Manas atабыздын çoң газаты 1000 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин кайра келип атат. Ушул жигиттер çoң газат деп алгаш чыгып, кумтөр маселесин көтөрүп, конституцияга туура эмес нерселер кирип кеткенин көтөрүп жазып жүрүштү. 2009 жылдан бери ушул жигиттерди билем. Анан жана Манасты жөн эле жомок кылып айта бербей, Манастын жоопкерчилигин албайлыбы деген булардын ураны мага чынында жакты. Каруусун казык кылып эл үчүн иштеп беребиз дегени жакты. Ошол себептен ушул чоң газаттын жигиттерине мен дагы 60-тан ашсам дагы кошулуп, колдоп, келгиле элибизди жакшы турмушка жеткизели деген жигиттердин ниетин колдодум. Бир мезгилдерде Көкөтөйдүн ашында келген душмандар ашка келген, ашты казандарды оодарып, маникерди бергиле деп кызмак алганда Кыргыздын бир топ төбөлдөрү Кошой атабыз баш болуп, мейлени бир ат экен го, берсе берип койбойлубу дегенде Манас атабыз келип калып таластан Каркырага барып калып, анан айткан экен: кайратың кетип боюңдан абаке болбой калган экенсиң, калмактардан кагуу жеп абаке оңбой калган экенсиң. Ойронуң Манас өлгөндө, оюп жерге көмгөндө ошондо тартуу берсеңчи, кыраның Манас өлгөндө, кымкапка чулгап көмгөндө, кызылың өчүп өңүңдөн кыйын күндү көргөндө ошондо тартуу берсеңчи, андан көрөк абаке баатырым Манас өлдү деп батаңды келип берсеңчи. Maanikер берсең бүгүндө мактанып калмак калбайбы, кызыгын алып алган соң кызыкты күндө салбайбы, төрөңдөнүп баспайбы, төрөңө кудук каспайбы, төрттүлүк малың чачпайбы, төбөңө камчы чаппайбы, төрөлөр самат энчилеп балыңдын баарын албайбы, сулуу зайып койнуна суук колун салбайбы, өзгөрттүм деп тилиңди, өзүнүн тилин таңбайбы, ат бактырбай, ит бактырбай манжууга кайран кыргызды эле калмакча сүйлөп калбайбы. Айчыгым айдай турганда аргымак кантип берейин, алжыган экен бул калмак алпурушуп көрөйүн, качкыла баарың жолумдан каныжынын төгөйүн деп калмактарды беттеп, ошондо Коңурбайлар айласы кеткенде Коңурбайдын Алгара атынын иниси Кылгарасын тартуулап курум мойнуна салып кечирим сурап келишкен. Мына ушул бүгүнкү жигиттерибиз бүгүнкү күндө Кыргызды ичибизден иритип жеген көз камандардын урпактарын, абыке көбөчтөрдүн урпактарына каршы аттанып атат. Кыргыз элин боштондукка чыгарып, кыргыз элинин турмушун оңойлуу деп келатат. Манас эпосунда алтыны аттын башындай, күмүшү сайдын ташындай деп айтылат. Бул кыргыз жөнүндө айтылган, бул биз жөнүндө айтылган. Келгиле, ушул жигиттерди колдойлу. Кыргыз ели Манас атабыздын жолун жолдоп, чоң газатты жеңишке жеткирели. Чоң газаттын номери 16. Рахмат. Тизмеден кетип бараткан мынакей биздин партиялашыбыз, силердин деген жердешиңер мынакей Өмүрбек Бекени буга чейин деген атайын чоң газатты каралаш үчүн тизмеге кайдагы бир олигарх коррупционерлердин баарын чогултуп алган деп туруп анан эмне Өмүкөбүздү айтканына күлкүбүз келди да. Таптакыр башка кишини, таптакыр башка жерден фамилиясы окшош, бирок атасынын аты таптакыр башка болсо дагы ошондо жабыштырып шыбап, ошентип бизге каршы пив заводунун деген кожоюну аты дагы окшош экен, фамилиясы да окшош экен, ошого деген алмаштырып атайын айтып атышат. Ошон үчүн мынакей Өмүкө өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз жакшылап, каердин баласы болосуз, кандайсыз, ким экенсиз? Көлдүн Караколдунда Аксуу тарапта фамилиясы аты окшош киши бар экен, окшош. Бирок ал чын эле коррупционер экен. Фамилиясы окшош, аты окшош, анан ошону чоң газат силер коррупционерди кошобуздар деп. Мен Көпүрө базардан болом, баарыңар билесиңер. Мен политехти бүткөм, инженер механик профессиям.
бирок мен өмүр бою китеп чыгарган жерде иштегем, полиграф комбинат деген. Ошол полиграф комбинатты именно коррупционерлер сатып жок кылган. Мына балдарга китеп баса албай калды. Анткени мен китепти ошо кичинекей армиядан келгенде жөнөкөй рабочийден баштап, улам стипендиядан жүрөдүм, начальник цех болдум, механик болдум, анан главный инженер болдум, анан кийин председатель правления болдум, анан ген директор болуп иштегем. Ошо ген директор болуп иштегенде биринчи жолу кичинекей ишкана, даже чоң компаниялар төлөбөгөн дивидендти төлөп калганбыз мамлекетке. Ошондой жерди бөлүп сатып салган коррупционерлер жүрөт. Анан кийин мени коррупционер деп шылдыңдап, мен таң калып элегем, каяктан мен коррупционер болуп кеттим деп. Көрсө фамилиясы окшош бар экен ошондой. Ошентип атыңар чыкты да эми. Бар таанып калды да. Бирок барыңа жакшылап таанып алма, коррупционер эмес өмүркөбүз. Китеп чыгарган жөнөкөй эле ишканада иштеген. Мына биз эми эл менен жолугушуубузду жыйынтыктайлы. Бул астыбызда таластын аксакалдары отурат, апалар отурат. Анда биз негизи бүгүн зияратка да кылышыбыз керек болчу. Чоңдорубуз жердин баарын кыдырып жүрөт. Анан аякта да казан бош эмес, балам бош эмес, анан алтыда жабабыз деп чыгат экен. Анан биз чийкет жемек белек палачка. Ошон үчүн жыйынтыктайга аракет кылат. Сагынбек экен. Урматтуу талас элим. Көп нерсени айтты, ушунчалык көз ачыла турган нерселерди. Даже кээ бирлеринин оозу ачылып калыптыр, туурабы? Эми буларды биз чыгып жүргөн жигиттердин биз албетте биз күнүгө көрүп атабыз. Тияктан түз эфирден көрүп атабыз, кухнясынан бери көрүп атабыз. Бирок биздин элибиз рахмат. Биздин элибиз бардык нерсе общий домдон башталат экен да. Общий дом дегенден түркү деле, өзбеги деле, казагы деле кирип өтүп бизге башкара берет экен. Анан биз ошол неметтерди унуткул деп айтасың деп бизди жамандай берет экен. Туурабы? Ошол нерседен биз чыга албай жүрүп өзүбүздү кыргыз экенибизди тааныбай, анан өзүбүздү коррупцияга айландырып өзүбүз. Анан ошол жанагы биздин мына теги жок ата-бабабыз айтып келген. Тегин билбеген кишини неметсең кул болосуң деген. Тегин билиш керек да. Туурабы? Бизде Акаевдин тегин сурадыбы? Жок. Бакиев Дуңганын тегин сурадыбы? Жок. Алмаз Атамбаев Өзбектин тегин сурадыбы? Жок. Мына бунусу каяктан келди? Пашанын кашасынан чыккан паша болбодубу? Туурабы? Мынаке эмеле мына өзүбүздүн неме көрүп кечеле койсун тойсун онун менен кошулуп жүргөн машинесинде ошондо мына жерибиз жемирилип көк сай кетип атканда унчукпай ошолорго кошомат кылып турган бала келип алыптыр. Азыр сен манасты минтесиң деп чагымчылык кылып атат. Мына талаштар өлүп бере турган качан болот айланайын силер намыстуу. Жандай эмеспи? Мен ошол экенде уялып кеттим. Мен эмне деп айтарымды билбейм. Мен терде туруп алып кысып кеттим бир топ нерселерди. Эми айланайын инилерим, мен силерге айтарым. Мен азыр бир да партияда жокмун. Бир дагы. Силерде да болбойм. Бирок мен акыры силер эртең бир 10 күндөн кийин кайра келесиңер бизге. Анткени биз мына жанагындай общий домдон кутулушубуз керек. Ошондо мен керек болам. Ошондо силер ошого чыдап турсаңар, анан жеңилдикте туруп кетип калбасаңар. Туурабы? Мына колум берип, мына. Биз элдик партиябыз, бул эл да айтсын. Мына элдик партиябыз деп атат. Силердин убадаңарды алып берейин, айланайындар. Ушулар мени ээрчип барабы кийинки немесинде. Ошон үчүн жанагы экенчилер дагы, башкалар дагы биз баары бир болуп элбиз. Булар разделяй властвуй дегенди атайын кылып туруп бизди мындай партияларга бөлүп туруп бизди акырын биринде бири менен мушташтырып туруп анан кийин кетирип жүрсөк жерди ээлеп туруп Кытайга сатыбыз керек болуп атат. Мына биринчи маселе. Кытайдан саткан үчүн өзүбүздүн биримдигибиздин бардык партиялардагы мыктуу жигиттерди ортого алып чыгып туруп анан давай бир Бакайдын кеңешин түзөлү деген кеңеш кыймылына биригишибиз керек.
Эми айланайын, элим, силерге айланайын. Эми сен сүйлөсөң болбойт экөөбүз, ушу митингдин түзүүчү алдары биз болдук. Эми элим жакшылык кылам, мен бүгүн жараган жарайттамызга жалындап жүрөк баратат, жакшы сайт чыгарызга деп. Керекке жарап калсак биз кетербиз балким алыска деп. Кошулуп дагы калбайлы, колуңду берчи карызга келгис сыймык да жок. Жалгыз чыгып тоскон болгон жагайым, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңдуу кайрык ырларымдан угулса, мунун баары чындык сенин азабың деп. Көрүбүзбү Кудай алып кеттирдики, түлкүнү жолборс экен деп жүрдүкпү, өзгөчө бир жаралып калгансың деп, өзүбүз элең аны көптүрдүкпү, өзүбүз элең аны көптүрдүкпү, каршылаштым айрандаттык, ким жогун көчөбүздө кайраңдаттык, таң көрү темир бүркүт экен десек, катуу күн кулалынып кайдан таптык, катуу күн кулалынып кайдан таптык, бийлигин түлкү менен булактаган, кыз менен көзүн кызып кылактаган, оюңбу өмүр бою кумарган кыз, азобу чалма салбай сылатпаган, азобу чалма салбай сылатпаган, бийликтин укуругу узун дешет, бирок да базак бычак миңин дешет, халкынын кутулбаган кулу болуп, тагдырдын ташын чайнап узун дешет, тагдырдын ташын чайнап узун дешет, ошондой абистелеп тунуктабыз, адаштык жол таба албай улутка биз, кайтарып катындарды ошондой абистеле улутка. Эми озурат 65'te unuttu da içine. Aylanayın, Talaz elim, aksakалдар, apallar, yoldaşlar, bir yerde Tokoter yerini ayttım. Men Tokoter yerini aytayınçı. Men biyakты жақсы үйлем бұл ининде. Çok oturup süreçte жүрген күндөр болған Бишкекте. Biyakты жақсы үйлем. Мен айтарым, Маназатанын арбагы тияк оодарылды. Дагы Маназатабыздын арбагы тургузу келип атыр, тура албай жатыр. Ошого тургузганга темир улган жардам бериш керек элдүү. Тükезетип турат Маназатабыз. Талаш болгон агайын туугандар. Койчу. Угуптур. Анда казактар талашты калмак карашайлар басканда Маназатабыз ел менен 6 айга сүрүп таштаганын унутпагыла. Унутуп калдыңар. Бирок муну билиш керек тарыхты. Бул чындык. Эми мен сөзүмдү кыскартайын. Токотер жерин айтайын. Мына өзүбүздүн балдар келди сыйнып. Айнанайын буну көрүп жүрөм. Мен сен жаныңда турайынчы бир кожоң кылдай бол. Балам көрктүү бол. Турчу. Мына максат, мындай көрк бизге окшогон кишилер турса көркүң чыгат да, мына максатка окшоп турабы? Анан мындайда жалгыз турбаш керек. Бул кайна жалгыз турат да. Мен айтайын буга сунушумду. Ийниме. Подполковник да бул. А мен болсо генерал Устиев менен сунушда кылганмын. Мындай агайын туугандар. Булар мына чоң азапта аттанып келди. Эми бир бейбаш балабыз буларды тартып койду. Биз ошо бейбаш баланын артынан кечирим сурап коелу ушулардан Талас эли. Кечирим кой. Ойла жакшырака жүргөндөр кетсин. Болду, тармакта. Болду. Тарынгандар каяка барат? Тирегерди берсин. Ишиңерге ийгилик, айналайын жакшылык болсун. Болду. Рахмат элжүрт. Кандай кылабыз эми? Ketmegile söz götürürsen vatan lazım. Ketmegile Talas eli. Vatan ardına muhtaç. Assalamu alaikum. El yurt barus şerde turabыз. Barus uqqan көзүбүзгө, көрүп турган көзүбүзгө, угуп турган сөзүбүзгө барус көбүз. Men hech bir partiyaga qo'shilib elepman hozircha, hech bir partiyaga qo'shilib elepman. Mana hozir bu yerdan Sag'abek Mo'minov o'rtaga aytib ketganday, aql esi ayron edi birlab ketgan mana bu yerda. Mana bugun el kimni saylarini bilmay turib. Sen forma ekim bilan qancha statut ketdi. Toza saylov deb suyulyapti, toza saylov bo'ladi bu yerda. Mana bo'ldi bu. Mana forma ekish bilan qanchasi ketib qoldi.
Mına Sağbek Momбеков ağa zorlagan, akıl et ayran elep. Kimdi saylarını bilbey tur. Men de kimdi saylarını bilbey turmadım. Daha men bir aytып кетерим. Men 1999-жылы Баткен окуясына катышуучу болгом. Баткенде 4 гүл деген частан вертолет менен тоон арадагы 100 километр нары ал жака барып тастаган. Ошол жерде айлели мына силердей кандай эл болсо, ушундай айлели үйүн таштап көчүп кетип аткан, малын айдап, кемпир чалдар колунат үйүн көтөрүп кетип аткан. Мына бүгүнкү күнгө чейин эле Баткен ошол эле боюнча Баткен болуп атат. А чоңдор эмне кылып отур? Ай, ошону эми жакшы иш болсо, келечекте жакшы иш болсо, биримдик менен аракет кылсак деген ойдомуз. Жерде турганыңыз, балдарым, кыздарым аман болсундар, ден соолугуңар жакшы болсун кагылайындар. Ушу келген мейман балдарды баарыбыз сыйлап колдойлу. Эч качан пикирибизди бусуп, өйдүлдүйдү ойлонбойлу. Балык башынан сасыйт деп башчыбыз жаман болуп атырбы? Келген эле батышанын баарысы өйдүлдүй кылып атырбы? Аны баарыңар билип турсуңар. Эми мынау жерде картаңдар, ардагерлер барбыз. Ошол жерде бир болбогон танда чогулабыз. Анан баягы жылы түнүгү жакта бир магазин бар эле. Ошо магазинде ошо жерде чогулуп, ошо жерде жыйналышыбыз дагы болуп, ошо жерде оокат тилибиз да болуп, ардагерлер чогулчу элек. Анан эле бир күнү неме кылып эле келип эле чоң эле узун бойлуу балдар келтирип эле ошол картан кишилерди баарыбызды чогултуп туруп эле эшикке сүйрөп чыгарды. Алыбыз жетпейт. Ошентип туруп жана танда алып койду. Анан албосо сотко берип, сесим чыгартып, акчасын төлөп, ошондой кылып алып туруп анан бизди келтирип баарыбызды кууп чыккан. Эми алиге чейин чечилбейт. Же магазиндеги тамды бизге берсин. Кудайга шүгүр, мына азыр мен 83 жаштаман кагалайм. Баарыбыздын тилегибиз балдарыбыз аман болсо экен, ден соолуктары жакшы болсо экен деп биз дагы жакшылыкты тилейбиз. Балдарым, баарыңарга суранып кетем. Ошол тамды бизге бошотуп бербейби? Мына 20 жылдан бертин талаш тартыш болуп келип атыр. Алиге чейин чечилбейт. Бир акыйкаттуу болуш керек эле да. Но бизге окшогон картаңдарды сыйлап, ошону бизге эле берип койсо эмне болот эле? Мына ошол жерде чогулабыз. Анан эми болду, бизди кууп чыккан аерден сүйрөп. Эми ушул жерде турган силер сырттан келгендерсиңер, баарың аман болгула. Ден соолугуңар жакшы болсун, өмүрүңөр узун болсун, жүрөгүңөрдө тынчтык болсун, кайгы капа жок болсун. Таластагы турган элдин баарысына баталайм. Ал эмес бүтүн дүйнө жүзүндө кыргыз элимди Кудайым алкыштап баталасын. Бизге тынчтык келсин. Кайгы капа жок болуп, балдар кыздарыбыздын баарысы аман болуп, силер да аман болгула. Не деп айтайын? Чоң азат аман болсын. Жеңишке жетсин. Чоң азаттын баарысы ойлогон ойлоруна жетсин. Дайыма жүрөктөрүбүздө баарыбызда тынчтык болуп чоң азатты колдоп туралы. О, кагылайын жараткан.